Атам динден түшүнүгү жок. Атам, апам динден түшүнүгү жок. Экөө тең никесиз башкалар менен жүрө беришет. Астагфирулла. Ата энеме капамын, эмне кылсам болот? Алла разы болсун. Өтө өкүнүчтүү. Тооба кылышсын. Эми карабайсызбы? Имансыз жашоо ушундай да. Имансыз, динсиз жашоо, Кудайдан коркпогон жашоо ушундай болот. Намыссыз жашоо. Бул аркылуу пайгамбарыбыз айткан, мен коркомун деген, силерди ошо коомдун арасында негеде зына көбөйө турган болсо, оорулар, ата бабаларга укпаган оорулар көбөйөт деген да. Кан төгүлөр, жеди тирөөлөр, сел каптоолор, ушулардын бардыгы зынанын, көбүнчө зынанын кесепетинен болот. Ошон үчүн мындан коркуш керек туугандар. Эмне кыласыз эми? Сиз эми аларга даават айтыңыз, акырын кызмат кылыңыз, дуа кылыңыз, тооба кылсын, акырын диндин түшүнүгүнө бериңиз мүмкүн болушунча. Кайненем 20 000 сом пенсия алат. Эң кичине келинемин. Бир эле жолдошум иштейт. Айлыгы 10 000. 4 балабыз бар. Кайненемдер пенсияга эч нерсе алышпайт. Башка балдары сурайт, аларга берет. Кээде продукта түгөнүп калат. Ошондо деле болсо дагы эч нерсе алышпайт. Кайнатанын пенсиясынан алып иштетсек болобу? Чогуу иштетсеңер болот. Бирок мындай да сурабай алып, алдап алып бизде шариятта туура эмес. Шариятта ачык айкын эле мында продукттар бала чакка жетпей атат деп алсаңар иштетсеңер боло берет.